Жараткан Кудай Таалам жооптуу кызматыңызды жеңил кылсын. Мына жаңы жооптуу кызматка келип отурасыз. Журт башыбыз Садом Нуралиевичтин тапшырмасына ылайык жерлерде 54-чү жарлыкты ишке ашыруу максатында диний кызматкерлер менен, коом менен, эл менен жолугуп, акыркы мезгилдерде коомчулукта ушул ысырапкорчулукка жол берүү, канча буйруктар чыкпасын, тапшырмалар, фатвалар чыкпасын, өзгөчө мархумду акыркы сапарга узатуудагы ыксыз чыгым көбөйүп бара жаткандыгын кайрадан журт башыбыз баса белгиледи. Биринчиден ушул 54-чү жарлыкты дагы коомчулукка түшүндүрүү максатында иш сапарга чыктык. Республика боюнча бардык аймактарга барабыз. Андан сырткары ушул жыл этегинде биз атайын ишмерчим план белгилегенбиз. Кудайым буйрса, ар бир облустарга барып, жетекчилер менен жолугуп, анан өзгөчө улут наркы, эл баркы аталышында коомчулукту ынтымакка, достукка, биримдүүлүккө чакыруу максатында ушул жолугушууларды уюштуруп келе жатабыз. Бар эле тиги айылда имам. Анан ошол айтты эле тияктан ушундай жанагындай чоң эстелик салбай, сиз бир үлгү көрсөтпөйсүзбү деп, мен ушунда жана жыгачтан кичинекей эле эстелик койдуруп коймокчумун да. Кандай деген сөздүн баары айтылды, ошо баарын көтөрө билдик да. Мына урматтуу президентибиз болсо жакында да ошол айтып, мына жыгачтан коюп атабыз деп, мына 10 жыл өтүп туруп, Мама Шамбетке өткөндө ошол эле ойдон турат, баягы белги болуп турат эди. Себеп дегенде биз баягы маркумдарды да сүйлөшүбүз керек экен да. Оттон жаралган жана эстеликтер болсо, аларды да ошо кыйнайт дейт. Ошол иретинде Мамаша да ошол жактан кыйналбасын деп, ошо жыгачтан алмакчымын да. Анан ошондой эле тияктан баягы ысырапчылык боюнча, мына 54-чү жарлык боюнча биз да биякта толук кандуу иштеп атабыз негизи. Бияктан өзүбүз да барып ушундай кандай деген бир айыл өкмөттөрдү да ошолор койсо, аларды да ошол иштеме чара колдонуп, кайсы жерде мал союлуп кеткен болсо, азыр эми буюрса биздики аякчанан жакшы каралып келип атат. Ошондой иштерди жүргүзүп атабыз. Республика боюнча 232 айыл өкмөт болгон болсо, биз дагы уставга киргиздик. Уставдан мурун жок болчу, айыл өкмөт баш имамы деген. Айыл өкмөт баш имамы деген статус алды. Мына Кудай буйрса ноябрь айынан баштап алар стипендия ала баштады. 8000 сом. Имамдар. Айыл өкмөттүн баш имамдары. Андан кийин буйрса Акылбек Үсөнбекович журт башыбыздын тапшырмасына ылайык 2217 жума мешитинин имамдарына стипендия чыгарат. Кудайым буйрса ушул бара-бара бардык айылдагы молдекелерге дагы стипендия маселесин журт башыбыз ойлонуп атат буйрса. Бул жаатында кийим, улуттук кийим өз тарабынан демилге көтөрүп, тиктирип берди. Анан бизге дагы ушул насаат айтып келет. Биз өзүбүздүн нарк населибизди таштабайлы, ушу каада салтыбызда, сырткы кебете кешпирибизде бир кыргыз жыттанган мусулмандарды тарбиялайлы деген иш аракеттер бар. Биз дагы баягы жөн отурбастан ушул ишмерчим иш пландарды түзүп, жерлерге барып, коомчулук менен көрүшүп, исламдагы жана ата бабаларыбыздын баалуулуктарын коомчулукка бир сакталаш көрүнүш менен болсо дагы жеткирели деп ушул планды түзүп келдик буюрса. Батонубыз менен орусчасы да. Орусча көп түшүнүктүү орусчасы. Ошону баштайбыз да. Ошондо болсо мына замдамына чакырып отуруп бияктан. Ошо менен 2-3 бара окуйбуз да, менен ошо менен жумуш баштайбыз да. Болсо ошентип чогуу иш алып баралык. Мен буюрса жаныбыз даярмын. Сылтоо кызматтарды жакшы аркалап, жакшы кызмат кылууда Кудайым өзү колдоп берсин. Алдыга койгон тилеген тилек, ойлогон ниет максатыңыздарга жеткирсин. Өзүңүздүн кубанычы болгон үй бүлө бала чака менен элдин ичинде, журттун ичинде аман болуңуздар. Алтын башыңыздар аман болсун. Аллахумма фтах байнана ва байна кавмина бил хак ва анта хайрул фатихин би рахматика я архамар рахим. Амин. Ekonomik aslında dünyanın da aslında 8 yıl oldu burasına. Başta olsa bizim hedef kullanması. Uzun cuma namazları var. Şu komşulukla anlaşıp dini bağlılıktan komşulukla yetkili otaz. Anlıktan biz Kırgızistan Müslümanlar dini başkanmasından şu ardak bağışlasın. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Dini bağlılıkların yetkili sürekli peygamberimiz ömür tarzı var. Türkçemiz var, Kur'an'ımız var,
Жақында бұл кітапшамызда жарық көрді, бұйырса уақыт қоясыз.